жалаң өздөрүнүн бизнесин өнүктүрдү, өздөрүнө пайда кылышты. Анан чындыгында мен эл аралап жүрөм да, аябай мен ойлогондон дагы өтө акыбалдар начар экен да. Азыр ойлонуу биз чынында акыбалыбыз оор экен. Ошол кайдыгерликтин аркасынан мен да мага окшогондор дагы ушу менин оокатым өтсө болду деп жүргөндүн аркасынан ушуга келдик деп ойлойм да. Ошон үчүн эртеңки келечеги үчүн, ушу жаштарыбыздын келечеги үчүн, мамлекетибиздин келечеги үчүн кичине болсо дагы өз салымыбызды кошойлу, өзгөрөлү, ар бирибиз бир жаңылануу, жакшы жака өзгөрөлү деп ойлоп, ошо максатты коюп чыгып атам да. Ошону сиздер дагы өзүңүздөр дагы жакшы түшүнсөңүздөр. Себеби азыр тандоо укугуңар сиздерде аябай чоң. Мына башка шайлоого караганда айырмаланганы ушу сиздерге чоң укук берилди да. Ошол укуктан туура жоопкерчиликтүү пайдаланып, таза тандоо кылсаңыздар, таза билимдүү, баягы колунан кызмат келген, адискөй, такшалган, тажрыйбалуу адамдарды, баягы элим, жерим деп чуркап иштеп бере турган адамдарды тандасаңыздар. Мамлекетибиз гүлдөп өссүн. Мына ошол гүлдөп өскөнүнө ушу Айсара кызыбыз дагы депутат болуп барып, салымын кошуп, жүзү жарык болсун. Анан ошондо биз сыймыктанып, дайыма мынакей биздин депутатыбыз иштеп атат тиги бул деп сыймыктана турган бололу. Аманчылык болсун, жаратканым минет тилек кылсак, жакшы тилектерибизди ушул тиги үмүтүбүздүн баары жактан ошолорду колдосун. Амин. Жакшылыктар болсун.